Кадамжай районунда балдардын жана жаштардын психикалык саламаттыгына арналган улуттук конференция өттү. Иш-чара алгач зомбулукка каршыбыз аталышындагы жөө жүрүш менен башталды. Ага жаштар, адистер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Ар бир ишкана кичинекей балдарга эле эмес, чоңдорго дагы мамилеси бузулуп атат да. Ошондо бул травманы, жаракатты өзүбүздүн чоңдор дагы эле берип атат деп ойлойм да. Конференция Айдем долбоорунун алкагында Демилгөлүү ишкер аялдар коомдук фонду жана Тынчтык демилгелери коомдук уюму тарабынан уюштурулуп, Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтык куруу фонду жана Safer World эл аралык уюмунун колдоосунда өттү. Жакшы демилгени көтөрүп отурабыз. Ушул жаштардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында менталдык саламаттык боюнча болгон иш аракеттер жана практика жүзүндөгү бир тажрыйбалар менен алмашуу, анан кандайдыр бир ушул иш-чарада өздөрүнүн иш практикасындагы көйгөйлөрү менен бөлүшүү, ушул маселелер негизи талкуулоодо болуп жатат. Негизги максат ушул менталдык саламаттык маселесин элге жеткирүү, элге түшүндүрүү жана ушул багытта мындай биргеликте иш алып баруунун зарылдыгын көрсөтүү да. Ушул багытта болуп жатат. Иш-чарада аймактардагы психосоциалдык колдоону күчөтүү, психикалык саламаттык кызматтарын жеткиликтүү кылуу маселелери талкууланды. Бир эле мектепте мугалимдерге эле окутуш керек эмес. Муну ошол ишканаларда балдар менен иш алып барган ишканаларга дагы көбүрөөк окутууну сунуштайт элем да. Катышуучулар мамлекеттик мекемелер менен жарандык коомдун катышуусун жакшыртуу жана жаштар саясатына психикалык саламаттык темасын киргизүү зарылдыгын белгилешти. Биздин баардык ой максатыбыз баягы кылмыштыктын алдын алуу, балдарды ар кандай бир травмалардан, ар кандай бир топтордон сактап калуудун максаттарыны, жолдоруну көрсөтүп, айтып беришип атат да. Бул эң жакшы нерсе болот. Мен ойлойм, эгерде ушундай көрүнүштөрдү бир гана мына райондук же облустук деңгээлде эмес, айылдык өкмөттөрдүн аймактарда деңгээлинде барып, ушул иш-чарага ошол баягы карапайым элди, ошол баягы балдар тарбиялап аткан ата-энелерди, опекундарды дагы чагылтып туруп, ошолорго дагы бир түшүнүк берсе, аябай жакшы болот деген оюмда. Себеби эртең келечек муун, бул балдар биздин келечегибиз. Бүгүнкү күндө мен айтарым, келечекте биз өзүбүздүн баалуулуктар бар. Нарк насил, ата бабанын колдонуп келген баалуулуктарыбызды жайылта билүүбүз керек жерлерде. Бүгүнкү иш-чарага аябай кубанычтамын. Ушундай иш-чаралар жерлерде байма-бай өтүп, балдарга тыкыр көңүл бөлүп, убагында карап турайлы деген жакшы ойлорду жаратып айткым келет. Жаштар арасында зомбулуктун алдын алуу жана психологиялык жардамды жакшыртуу боюнча практикалык сунуштар айтылды. Бизде азыр жаштардын психологиясы кандайдыр чоң трансформацияларга учурап жатат. Силер билгендей эле азыркы убакта цифровизация, социалдык тармактар аябай күчтүү влиянияга ошол биздин жаштар көбүнчө мындай эрктүү, эркиндикти жактырган жана мындай жаштар батырчака өтүп кетпей эле кандайдыр бир баланста кармашат да бүт баарынча бүт тараптан. Ошон үчүн мен жаштардын психологиясын жаман деп ойлобойм. Артыкча алар мындай баланстагы кармап, бир жагынан урп-адаттарды, салттарды сакташат, динди да аябай уважать этишет и мындай эркиндүү да сезишет, өздөрүн менталдуу эркиндүү сезишет деп ойлойм. Баланын эң маанилүү кызыкчылыктарын колдоо жана камсыз кылуу тартибинин принцибин колдонулат деп. Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар.